Ассаламу алейкум достор. Мен кайра эле өзүмдүн жеке пикиримди билдирейин деп турам. Албетте буга чейин мен соц тармактардан бул боюнча билдиргем. Мурдагы ички иштер министри Жунушалиев Кашкар Астаканович деген мырза бар. Ошон менен бирге Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Опунбаев Орозбек Найманович деген генералдарыбыз жок эмес бар. 90% калк бул кишилерди тааныйт. Бул кишилер бүгүнкү күндө каякта жүргөнү белгисиз. Эмне үчүн коомчулукка үлгү көргөзө турган тартипти сактоочулардын атасы болгон кишилер генерал деген чинди желкесине тагып жүргөн эркулдар өлкө кооптуу болуп турган учурда, тагыраак айтканда октябрь окуяларынын олку толкуусу жүрүп жаткан учурунда булар коен болуп кетишти. Башка мамлекеттердин кишилери аттуу баштуу биздин генералдарды көрүп эмне деген түшүнүккө келишет? Кыргыздын ар намысын булар тебелеген жокпу? Бүгүнкү күнгө чейин урматтуу бийлик бутактарындагы тийиштүү органдын кишилери журт атасы болгон урматтуу Садыр Нуркожоевич, учурдагы ГКМнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич эмнеге үн катпайсыңар? Эмне үчүн бул кишилер дагы деле кармалай элек? Бул албетте бүгүн чечиле турган маселе. Бул маселелерди чечүү үчүн убакыт бергиле деген уят нерсе. Келгиле, урматтуулар, ушул боюнча аракеттерди жүргүзүп, кармап, жалпы жумурайып журтка ачык билдирип, булардын иш аракеттерине туура эмес кадамдарын айгинелеп ачыкка чыгаргыла. Силердин бул милдетиңер. Жалпы эли журттун ишенимине кирем деген чыныгы көкүрөктөгү максат болчу болсо, ушундай кадамдарды эртең эмес, бүгүн жасагыла. Урматтуу биз ишенген журт башчылары.